Өлкөдө оң рулдуу унаа менен эл ташууга тыюу салуу сунушталды. Кыргыз Республикасында оң рулдуу унаа менен эл ташууга тыюу салуу сунушталды. Мыйзамга киргизилген тиешелүү өзгөртүүлөр коомдук талкууга коюлду. Эгер жарандар бул демилгени жактырса, документ парламенттин талкуусуна жөнөтүлөт. Мыйзам долбооруна ылайык рулу оң жагында жайгашкан унаа менен жүргүнчү ташуу үчүн айып пул төлөө жазасы жаңы жылдан тарта киргизилиши мүмкүн. Демилгечилер көпчүлүк кырсыктарга унаа рулунун оң жакта жайгашкандыгы себеп болуп жатканын билдирип келишет. Айта кетсек, оң рулдуу унааларды коммерциялык максаттарда пайдаланууга тыюу салуу демилгеси кыргыз жергесинде алгачкы жолу көтөрүлгөн жок. 2013-жылы тиешелүү мыйзам долбоору кабыл алынып, бирок кийинчерээк аны кароо 2020-жылга калтырылган. Булак Супер KG. Буту жок бала футбол ойноо интернетте жарды. Таланттуу Азиздин тарыхы. Жакында эле социалдык тармактарга бир буту жок, таяк таянган жаш бала топту жерге түшүрбөй ойноп жаткан видео тарап, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Дал ушул майып футболчу баланы Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы таап, ал тууралуу кызыктуу сууну туура көрдү. Баланын аты Азиз Давранов экен. Азиздин апасы менен сүйлөшсөк, арча бешик конушунда турабыз деп калды. Аталган конушка барып, жолду таппай жүрсөк, Азиз агасы менен алдыбыздан тосуп чыкты. Биз көргөндөй эле маңдайы жарык, кичипейил бала экенин байкадык. Үйгө жеткиче атасы майда чүйдө буйртма менен курулуш тармагында иштерин, апасы балдарын карап үйдө экенин айтып келди. Ал эми Азиздин апасы Венера Давранова баласы 7 жашка чейин дени карды суу экенин, бирок 1-класска барарына 20 күн калганда экөө жол кырсыгына кабылганын айтып берди. Бир күнү баламды ээрчитип алып жумушка бара жаткам. Бак менен түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишиндеги аялдамада турса, катуу ылдамдыкта келе жаткан маршрутка келип баарыбызды сүзүп кетти. Көзүмдү ачып карасам, жанымда балам жок. Ары жакка ыргып, эти эле кармап турбаса, бир буту жолунуп кетиптир. Ооруканадан дарыгерлер анын бутун операция жолу менен алып салыш керек деген. Болбосо балабыздын өмүрүн сактап кала албай тургандыктарын айтышты. Баарына макул болдук. Ошондон улам балама жасалма бут салышты, деди Азиздин апасы. Азыр Азиз 6-класста окуйт. Мектепке барарда жасалма бутун кийип алат. Бирок аны кечке кийип жүрө албайт. Эң көп дегенде 4-5 саатка такса болот экен. Азиз бир бутум жок деп эч качан маанайын түшүрбөйт. Тескерисинче ата-энесине күч кубат берип, алдыга койгон максаттарына талпынып келет.